Саламатсыздарбы, эфирде Финсабат көрсөтүүсү. Банктан карызга кредит алып, аны кечиктирип, же болбосо таптакыр эле төлөбөй койсоңуз. Мисалы, жашоодо ар кандай учурлар болот эмеспи? Балким сизде финансылык жактан кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болуп, алган насыяңызды убагында кайтарып бере албай калышыңыз мүмкүн. Мындай учурда сизди эмне күтүп турушу мүмкүн? Жана бул көйгөйдөн чыгуунун жолдору туурасында бүгүнкү программада айтып беребиз. Бүгүнкү биздин анча стабилдүү эмес жашообузда эртеңки күнү мындай болот деп так айтуу өтө кыйын. Ал эми элдин арасында бүгүн көпчүлүк кредиттерди алышып, ансыз турмуш тиричилиги өтпөй калгандар бар. А бирок ар бир адам өз төлөө мүмкүнчүлүгүнө карап албаса, карызды кайтарууга таптакыр каражаты жок болуп калган учурлар болот. Алган насыяны кайтарып бере албай калуунун башкы себептери кайсылар болушу мүмкүн? Алган насыяны кайтарып бере албай калуунун башкы себептери кайсылар? Негизги киреше булагы болгон жумуш ордун жоготуу, займчынын бизнесинин начарлашы, ооруга чалдыгуу, карыз алуучунун өлүмү же башка форс-мажордук кырдаалга учуроосу, насыяны максатсыз колдонуу, займчы насыя алып жатканда киреше булактары боюнча туура эмес маалымат берүүсү, жасалма маалымат, кирешенин суммасын көбөйтүү жана башка. Насыяны алууда болочок кардар кайрылып атканда өзүнүн күчүнө жараша, өзүнүн муктаждыгына жараша акчаны сураш керек. Анан насыя боюнча болгон шарттарды, келишимде, болочок келишимдеги шарттарды ошонун баарын окуп, билип, түшүнүп, керек болсо адиске суроо берип, андан кийин гана насыя алыш керек. Бирок кээ бир учурда насыяны убагында төлөй албай калат, графиктен кечигет. Айрым учурларда толугу менен төлөй албай, күрөө коюлган насыя болсо күрөөсүн алдырып ийет, ошол акыбалга да жеткен учурлар болот. Эң биринчи кардар кечиге баштаганда байланышка чыкпай калат, адис үйүнөн барып таппай калат, бизнес жүргүзгөн жеринен таппай калат. Бир күн, жарым күн, эки күн, ар кайсы өлчөмдөгү күндөр менен баягы кечигип, графиктен чыга баштаганда, эң биринчиден каржы мекеменин адиси ал кардар менен сүйлөшөт, издейт, баягы себептерин карап чыгат, бүт баарынчы изилдеп чыгат, бир топ чараларды көрөт. Албетте, кредитти кайтара албай калгандыктын себептери ар кандай болушу мүмкүн. Бирок айта кетчү нерсе, банкты атайлап эле алдап же билип туруп эле төлөбөй коюу пайдасыз жумуш. Анын артында өтө жагымсыз таасирлери болушу мүмкүн. Мындай эксперименттерди жасабай эле койгонуңуз туура болот. Эми төлөбөй койгон учурда банк биринчи көргөн чаралар кайсылар болушу мүмкүн? Эң биринчи келишимде көрсөтүлгөн жана туумдар бар. Ал туум негизге алган сумманын калдыгы болобу же толугу болобу канча калса ошого эсептелинип кете берет. Бирок бизде мыйзамда алган сумманын 20%-дан ашык алынбайт туум. Туумдар көбөйө берет, кандайдыр бир учурда токтойт. Ар бир каржы мекеменин өздөрүнүн иш планы бар, убактысы бар. Анан ошол учурда насыя көйгөйлүү деген статуска өтөт. Көйгөйлүү болгондо кардарга биринчиден кабарлоо жөнөтүшөт, мекемесине чакырат, сүйлөшөт, себептерин баарын карап чыгат, жолдорун издешет, керек болсо насыянын мөөнөтүн узартат, же пайызын карап чыгат. Иш кылып, кардар менен каржы мекеменин ортосунда аябай тыкыз, анан терең иш болуш керек. Что такое неустойка? Штраф или пеня еще по-другому называют? Туруксуз төлөм, башкача айтканда айыппул же болбосо туум. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 320 беренесине ылайык туум катары мыйзам ченеминде аныкталган келишимде көрсөтүлгөн акча каражаттары же болбосо мүлк баалуулуктары эсептелет. Анда карыздар адам келишимдеги милдеттерин аткарууда кыйынчылыктарга туш болсо, банкка туум төлөшү керек. Айыптык санкциялар кардарлар өтө кунт коюу менен окуп чыга турган насыялык келишимде көрсөтүлүшү зарыл. Клиентам надо очень внимательно его изучать. Кредит алат десе, убагында жакшылап ойлонбой туруп эле, бекер акчадай көрүп, алып, аны максатсыз колдонуп, жыйынтыгында банкка койгон күрөөсүн тарттырып жибергендер четинен табылат. Ошондуктан насыя алуудан мурда, эгер алган каражатыңызды кайра кайтарып бере албай калсаңыз, үй жайыңызды жана мал мүлкүңүздү тарттырып жиберүү коркунучу бар экендигин эсиңизден чыгарбаңыз.
Асия Жумабекова мал чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн кредиттерин көп жылдан бери алып, туура иштетип, андан жакшы киреше тапкандардын бири. Ал насыяны төлөөгө өтө так мамиле жасап, 10 жыл аралыгында бир дагы жолу кечиктирбей төлөп келет. Ал эми кредитти өз убагында төлөбөй коюуда күрөөнү тарттырып жиберүү коркунучу бар экендигин дагы жакшы билет. 12 жылдан бeri аламын бұл банктан. 12 жылдан бeri өзім бизнесін кичинеден алды көздөй өнүктүрүп келе жатамын. Бұл бизнестен пайда тап, ошо пайда тапкан акчаны менен келип банкка төлөп турам. Кечүүгө деген жок. Эң мыкты статустамын. Ал эми 7 баланы тарбиялап жаткан жалгыз бой эне Гүлзат Сейдалиева мындан 3 жыл мурда бизнести өнүктүрүү үчүн алган кредитин кризиске байланыштуу убагында төлөй албай калып, ар кайсыл эшикти каккылап жүргөнүн айтат. Кат жаздым, ошо кайсыл банк болсо ошол банктын атына кат жаздым, бардык жарга кайрылып да көрдүм. Азыркы учурда ошо 523 миң карызым калган. Анын үстүнө ошо просрочка деп 217 миң кошуп коюшуптур. Кризиске байланыштуу азыркы учурда төлөй албай калдым. Эми азыр ошол банк квартираны сатыкка коебуз деп атты. Мен 7 бала менен каяка барам билбейм андан кийин. Башка үйүм жок. Балдардын бардыгы кичинекей. 32 годовых болгондо өтө оор болуп калат экен. Төлөөгөнгө аракет кылам. Качпайм. Ошол только вот единственный үйүмдү алып коюшпаса эле ошол көйгөй болуп атат. Мисалы көйгөйлүү деген статусту берүү мөөнөтүн ар бир банк өз алдынча чечет. Ал займчы кредиттик төлөмдү бир күн кечиктирсе деле көйгөйлүү статусу берилип калышы мүмкүн. Ал эми туумдар болсо, сиз кредитти төлөбөй койгон учурдан баштап дароо кошула баштайт. Ал эми банктын кардарга болгон эскертүүлөрү эч кандай жыйынтык бербесе, банк тарабынан андан дагы олуттуу болгон күрөөнү сот аркылуу өндүрүп алуу аракеттери колдонула баштайт. Для возбуждения процедуры взыскания заложены... Айыптык санкциялар кардарлар өтө кунт коюу менен окуп чыга турган насыялык келишимде көрсөтүлүшү зарыл. Күрөөгө коюлган мүлктү банкка өткөзүү үчүн төмөндөгү кадамдарды жасашы керек. Биринчиден, банк жазуу түрүндө күрөөнү алып жаткандыгы тууралуу билдирүү түзүлүшү зарыл. Эгерде күрөө катталган болсо, анда тиешелүү органдардагы сөзсүз билдирме алат. Экинчиден, кардарга 15 күн убакыт берилет. Эгер ошол убакыттын ичинде кардар милдеттерин аткаруудан баш тартса, анда күрөөнү сот аркылуу ажыратып алуу процесси башталат. Андан кийин сот процессинин жыйынтыгына жараша убактысы аныкталат. Сроки зависят от судебного процесса, исполнительного процесса. Эгерде сизде кредитти төлөө боюнча кечигүүлөр башталган учурда кандай аракеттерди көрүп, эмнелерди жасабашыңыз керек? Эң биринчи кардар өзүнүн каржы мекемесине кайрылыш керек. Арыз менен кайрылыш керек. Аны тейлеген адис бар. Эгерде тейлеген адиси көңүл бурбаса, жакшы кабыл албаса, ошо каржы мекемесинин жетекчилиги бар. Жетекчилиги кат түрдө кайрылыш керек. Кээ бир каржы мекемелер бар, такыр эле кардарды карабаган, кардарды кыйнаган, азыр жок эсе деп айтса болот, анткени Улуттук банк абдан кылдаттык менен абдан катуу текшерип атат, абдан жакшы иретке келтирип атат рынокто. Бирок ошентсе деле ошондой учурлар болсо, ар бир каржы мекеменин жетекчилигине жол ачык, эшик ачык, кабыл ала турган күндөр бар, кат жүзүндө кайрылыш керек. Ошентип бүгүнкү программада адистер берген кеңештерди колдонуп, эгер сизде финансылык жактан кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болуп, алган насыяңызды кайтарып бере албай жатсаңыз, анда банктын кызматкерлерине кайрылып, абалдан чыгуунун жолдорун ойлонуштуруш керек. Кредитти төлөбөй качуу менен сиз көйгөйүңүздү андан дагы көбөйтүп алышыңыз мүмкүн. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Жаныбек байке, эгерде сиз эртең насыяны төкпөсөңүз, биз өзгөчө чара көрүүгө мажбур болобуз. Үйүңүз өрттөнүп кетишинен же балдарыңыз мектептен келбей калышынан коркпойсузбу? Официалдуу эмес, финансылык уюмдар жана ортомчулар менен иштебеңиз.